Мен 90 жашка чыксам дагы, эгерде элимдин башына караган күн түшүп кала турган болсо, таягымды таянып алып туруп, элдин алдында туруп, элди коргоого биринчи мен аттанам тууган. Мен намысымды төбөлөтпөйм. Себеби мен кыргыздын намыстуу бийик тута турган, намыс үчүн жанын бере турган кыргыз жигиттердин биримен туугандар. Мен силердин балдарыңар. Кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекетин өзгөртүү үчүн мен ошол саясатта болом жана ушу элимдин келечеги үчүн толук бойдон кызматымды аткара берем. Кыйналсам да мен сынбаймын. Элим үчүн акырына чейин турамын. Себеби, урматтуу туугандар, менин Баатыр апам тайманбай турган, коркпой турган кылып төрөп койгон. Мен апама ыраазымын. Мен ошол бойдон калам туугандар. El için kamçını koluna alıp elge padişah olup dürever. Yüzün kutum taybay padişah olup dürever. Allah Teala nur versin sana. Yol versin, kasiyet versin, yaksın. Birlikte olom bu. Birlikte olboyum bu. Kaysı günü elge kerek bolsa men ошол жерде турам. Мен ар дайым айтып келем. Дагы бир жолу айтып коеюн, урматтуу туугандар. Мен 90 жашка чыксам дагы, эгерде элимдин башына караган күн түшүп кала турган болсо, таягымды таянып алып туруп, элдин алдында туруп, элди коргоого биринчи мен аттанам туугандар. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Коомдук ишмер, белгилүү санжырачы Мурат Жетимишбаев маектеринин биринде президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосунда ажырым болду. Эми эмне болот деген тынчсыздануусун билдирди. Мындай тынчсыздануу Санаркоо көпчүлүктө бар деген да оюн айтты. Эми эмне болот деп Санаркай суроо салгандарга комментарий бере аласызбы? Эч нерсе болбойт. Бул маселени трагедия кылыштын кереги жок. Мурдагыдан дагы жакшы болот. Жашоо токтоп калбайт. Бир досум кетсе, артымда 7 миллиондон ашуун досум бар. Мага баарынан жалпы элибиз жана куттуу мамлекетибиз кымбат. Кимде ким элдин тынчтыгын бузса, аяосуз жазасын алат. Ага акылыбыз да күчүбүз да жетет. Экономикабыздын өсүү темпи жогорулап кете берет. Ички жана тышкы саясат өз нугу менен улана берет. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men atım Bayman. Men bir yıl murun Türkiye mamleketine apresiya bolup kelgem. Azık uçurda kırсыктап, kayra артымда temir sınıp kaldı. Kayra tez aranın içinde barışım gerek bolуп атат. Көп bassam ооруп, кыйналып атат. Men dagы досторума окшоп жүргүм келет. Күлүп жайнап жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. 100 сом, 200 сомдон болсо да жардам берип коюңуздар. Кайдыгер караңыздар. Возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников. Айтып атпаймын, мен 5 жылдан бери коррупциямен күрөшөмүн. Кече мындан 2 күн алдын налоговиктерди кармадык. Кече түнү менен таможниктер менен чабышып чыктык. Камчыбек Ташиев 2020-жылдан бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы катары коррупцияга каршы күрөшүү, чек араны тактоо жана мамлекеттик коопсуздукту чыңдоо боюнча активдүү иштерди жүргүздү. Ал чек ара маселелерин чечүү, кылмыштуу топторду жоюу жана кадрдык тазалоолор менен белгилүү. Мунун ичинен тарыхый чечимин тапкан чек ара маселесин чечүүдөгү чечкиндүү кадамдары алкоого алынып келет. 30 жыл эч ким кадам басып бара албаган. Ошол чек аранын чы деген тамгасын ойлой албаган канча президент, канча чоңдор, канча министрлер, ошол эле алактан ассамблеялар эч нерсе кыла албаган нерсени ушул Камчыбек Кыдыршаевич барып кайра барып атып Тажик Республикасына ошолор менен келишим түзүп, ошолор менен жанагыдан мамиле түзүп, ошолорду сөзгө ийип деп отуруп ушул чек араны чечти. Бул Кыргызстан үчүн эң чоң маселе да. Бул унутулгус, бул тарыхта алтын тамга менен ошол аты кала турган маселе болду да. Камчыбек Кыдыршаевдин ошо чек араны чечкендегиче. Ошол эле чек ара кызматкерлерине кандай аларды камсыз кылды, үй жайлуу кылды, айлыктарын көтөрүп берди. Ошондой эле канча мекемелер, социалдык тармакта эле эмне деген нерселерди жасап атат. Эми айтып бүткүс нерсе. Камчыбек Кыдыршаев жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кана кийин Камчыбек Кыдыршаевдей чек араны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң.
Камчыбек Ташиев атайын кызматтын төрагалыгы менен катар Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодогу мамлекеттик комиссиянын жетекчиси кызматын аркалады. Албетте чек араны чечүү жеңил эмес болчу. Буга чейинки бийликтагы бир катар сүйлөшүүлөргө барган менен иш аягына чыкпай келген. Өлкө жетекчилиги кыйынчылыктарга карабастан мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине чекит коюуга бел байлап, аны ишке ашыруу милдети Камчыбек Ташиевке ишенип тапшырылганы белгилүү. Мурдатан тарыхый мезгилдерде мындан бир нече ондогон, керек болсо жүздөгөн жылдар мурда ошол коңшуларга өтүп кеткен жерлерибизди кайтарып алууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргыз-Тажик чек арасын чечүүдө талаш тартыш жараткан маселелер көп болду. Чек аранын айынан эки мамлекет 2021 жана 2022 ири куралдуу кагылыштан баштан кечирип, эки тараптан тең ондогон адамдардын өмүрү кыйылган. Камчыбек Ташиев Чыр-Чатакка жеткирген чек ара тилкер боюнча сүйлөшүү оңой олтоң болбогонун, жергиликтүү эл менен тарыхый жолугушуулардын биринде айтып, талаштуу узак сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кыргыз-Тажик чек арасына чекит коюуга жетишилгени боюнча маалымат берген. Биз бардык юридикалык документтерди бүтүрдүк. Урматтуу президентибиздин ушу биздин алдыбызга койгон тапшырмасын биз аткардык. Колдор коюлду, договорлор бүттү, ратификациялар бүттү, бири-бирине берилди, колубузда документтер бар. Эми эмне кылышыбыз керек? Кийинки этап, урматтуу угандар, ошол юридикалык аныктаган чек араларга зым тартып чыгышыбыз керек. Тез араны ичинде. Ошол үчүн ушул маселени биз өтө мындай негизги маселелердин бири деп эсептейбиз. Президентибиз дагы ушул боюнча тапшырмаларды дагы алдыбызга койду. Коомчулукта кыргыз-өзбек, кыргыз-тажик чек арасынын чечилиши тарыхый жетишкендик деп бааланат. Бул маселеде Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү кадамдары эске алынат. Чек арада турам, өзүм дубалымдын ар жагы Тажикстан, биз тажиктар менен көп агрессияларда, көп кыйынчылыктарды көрдүк. 30 жылдан бери бу кандай чек ара бөлүнөт деп шиелешкен маселелерди ойлоп коюбуздун акырына чыкпайт элек. Камчыбек Кыдыршаевич Кудай бизге берип, чек ара чечилип отурат. Мына эртеңден баштап демаркация башталат экен. Биздин Баткен облусу абдан курсан сүйүнүп отурабыз. Акыркы чекит коюлду, мындан бияка коркпой жашайбыз. Өмүр бою жана кооптонуп жашаган, ондой жашаанын эмне кереги бар? Ошону туура өзүнүн көкүрөгү менен, көдөнү менен туйган эр азамат ушул нерсени бүтүрүштү да. Себеби баягы застава деп коебуз, аскер кызматкерлерин ошо чек араны эле. Ошол тарапта, мисалы Баткенде болобу, Тажик тарапта, каякта тарапта чек ара болсо, куураган эмелер бир кепеде, ошондо да квартира, квартплатын төлөп, кепеде жашап аткан армия ошол аскер кызматкерлери болгондо. Ошонун баарына биринчи шарт түзүп берип, зыңгыраган тиги эки кабат үйлөрдү тиги жасап берип, салып берип, бала чакасына бакчадан мектебине чейин куруп берип, бул деген сонун иш да. Чек ара маселелерин жөнгө салуу бул жөн гана ийгилик эмес. Бул эгемендүүлүктүн жана улуттук коопсуздуктун пайдубалы. Бул жаатта Камчыбек Кыдыршаевичке президент Садыр Жапаров да ыраазычылык билдирген. Бул жерде мен Камчыбек Кыдыршаевич баштаган өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөлөрүнө өзгөчө ыраазычылык билдире кетемин. Чек ара маселесинин толук чечилиши менен биз жаңы тынычтык, ынтымак жана ишеним дооруна кадам таштадык. Кыргызстандын коңшу өлкөлөр менен болгон чек ара көйгөйүнүн тынычтык жолу менен толук чечилиши аркылуу Кыргызстанда эле эмес, жалпы Борбордук Азияда коопсуздук камсыздалды. Кыргызстан мындан ары коңшулар менен достукта, өз ара сый урматта жана тыгыз кызматташтыкта жашайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, ишенимдүү армиясы, таасирдүү укук коргоо органдары жана бекем тартиби жок өлкө, келечеги жок өлкө. Акыркы жылдары коргонуу секторун терең модернизацияладык. Өзбекстан менен чек ара көйгөйү 3 жылда, Тажикстан менен чек ара талашы 4 жылда чечилди. Муну менен Кыргызстандын мурдагы кийинки тарыхында алгачкы жолу чек араларыбыз толук такталды. Учурда Кыргыз-Тажик чек арасында зым тартуу иштери уланып жатканы белгилүү. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы. Ушуну жакшылап карагыла. Анан сиз айрыкча ушу инженердик жұмыс тадаптары боюнча ушул маселелерди жакшылап карагыла. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Бул жолу УКМКнын мамлекеттик институт катары орду туурасында сөз кылсак, бул тармакта же күч түзүмдөрүндө мурун кийин жетекчилик кызматта иштеп кеткендер да, карапайым калк деле Союз маалында КГБда кем иштерин билчү эмес.
Акыркы убакта атайын кызмат дарегине УКМКнын кызматкерлери каалаган жеринде кызматтык күбөлүгүн көтөрүп чаап, чекис деген атты болгап бүтүштү деген өңдүү сындар айтылууда. Коомчулуктун атайын кызматка карата мындай баалоолорунан кабарыңыз барбы? Албетте кабарым бар. Бул боюнча мурдатан эле досума бир нече жолу эскертип келгем. Досум УКМКнын кадыр баркын көтөр. Мурдагы СССРдин КГБсындай баркы болуш керек. Анпесең эл арасында УКМКнын кызматкеримин деп күбөлүгүн комокторго да көрсөткөн учурлар бар. Ушундай сын пикирлерден арылалы деп бир топ жолу айткам. УКМКнын айрым кызматкерлери мыйзамдуулукту бузууга жана кылмыш жасоого тиешеси бар деген шек менен кармалып жатканын көрүп жатабыз. Бул аларга эбегейсиз бийлик берилгенден болуп кеткен эмеспи? Анткени атайын кызмат дээрлик бардык тармакта. Айталы, курулуштагы мыйзам бузууларга деле, базардагы эт баасына деле, интимдик кызмат көрсөткөндөргө деле каршы күрөшүп калганын көрдүк да. Дал ушул интимдик кызмат көрсөткөндөргө каршы күрөш боюнча видео жарыялашкан күн эле чакырып алып, досум бул тармакты Ички иштер министрлигине бер, бул алардын иши, сен УКМКнын деңгээлин түшүрбө деп айттым эле. Ал эми коррупцияга аралашкан кызматкерлер боюнча азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Алар боюнча маалымат берүүгө болбойт. Кече жакында УКМКнын курамына кирген чек ара кызматы менен күзөт кызматын алардан бөлүп салдыңыз. УКМКнын алдыдагы реформасы тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, кайсыл багыттарды иш алып барат? Экономикалык кылмыштар, коррупция менен күрөшүү милдети калабы же башка органга өткөрүлөбү? Алдыда күч түзүмдөрү боюнча чоң реформа турат. Мен бул реформаны мурда эле жасай баштайын деп пландагам. Бирок ар кандай себептер менен улам жылдырылып келген. Эми буйруса жакында баштаймын. УКМК өзүнө тиешелүү иштер чалгындоо, контрчалгындоо, конституциялык түзүлүштү коргоо, терроризм, экстремизм, бандитизм, баңгизаттарына каршы күрөш жана башка иштер менен алек болот. Ушул тармактар боюнча тергөө укуктары өздөрүндө калат. Экономикага киришпейт. УКМК эмне менен алек болуп жүргөнүн, ким анын кызматкери экенин эч ким билбеши керек. Реформадан кийин мурдагы КГБдай накты атайын кызмат болот. Ички иштер министрлиги дагы өздөрүнө түздөн-түз тиешелүү милдеттер менен гана иш алып барат. Тармагына тиешелүү тергөө укуктары өздөрүндө калат. Албетте, тизме түзүлүп, кайсы укуктар кимге берилери мыйзам менен кабыл алынат. Жаңы тергөө комитети түзүлөт. Тергөөнүн баары аларга өтөт. Башкы прокуратура менен аскер прокуратурасы болсо, баарынын үстүнөн мыйзамдуу иш алып барылып жатабы, ошону көзөмөлдөйт. Эмне үчүн тергөө комитетин түзүп атасыңар десеңиз, биз келечекти жана түбөлүктүүлүктү ойлошубуз керек. Бүгүнкү күндө кандай? УКМКда да, Ички иштер министрлигинде да экөөндө тең орт, ыкчам иликтөө ишмердиги жана тергөөчүлөр бар. Баарынын үстүнөн бир эле министр башкарат. Мисалы, оперативник иш алып келет, иш адилетсиз дейли мисалы. Бирөөнү подстава кылып эле камап жатат дейли. Тергөөчүгө ишти өткөрүп бергенде тергөөчү бул ишиң соттон өтпөйт деп кабыл албай коет. Анан тергөөчүнүн үстүнөн министр чалат дагы кабыл алып кылмыш ишин ач деген буйрук берет. Тергөөчү айласы жок, амалы жок кылмыш ишин ачат. Ошентип, азыркы учурда адилетсиз болуп жаткан фактылар жок эмес. Ал эми тергөө комитети болсо түздөн-түз президентке баш ийет. Оперативник менен министр алып келген чийки иштерди кабыл албай коет, иш козгобойт. Албетте, адилетсиздикке кабылып жаткан жарандарыбыз камалбайт, дароо кое берилет. Мына ушундай кылганыбызда гана адам укуктары 100% болбосо дагы 95% сакталат. Келечек муунга коопсуздук камсыздалат. Экономикалык иштер деле ушундай болот. Эгер чындап кылмыш кылсаң, камаласың, жала жабылып жаткан болсо бошотуласың. Эки башка орган бири-бирине баш ийбей, ортодо туура чечимдер чыгат. Бул иштер келечекте жасала турган иштер. Имараттарын, техникалык базаларын даярдайбыз, жарлык чыгат. Тиешелүү мыйзамдар жогорку кеңешке киргизилет. Анан талкуудан өтүп кабыл алынгандан кийин уюштуруу иштери башталат. Быйыл бизде Шанхай кызматташтык уюму саммити көчмөндөр оюну өтөт. Ошого байланыштуу реформаны ишке ашырууга эмдиги жылы киришебиз.